Жалал Абад облусунун Окен районундагы Достук айыл аймагында деградацияга учурап пайдалануудан чыгып бараткан 300 гектар жайыт жер бул жылда бак чарбасына айланып 37 000 түп гилас көчөттөрү тигилди. Өлкө президентинин жашыл мурас өнөктүгүн колго алган Достук айыл аймагында 1,5 миң түп арча көчөттөрү отургузулууда. Быйылкы жылга 200 миллион сомдон ашык ички сырткы инвестиция тартууну көздөгөн Достук айыл өкмөтүндө бүгүн чет элдик донор уюмдардын жана айыл өкмөттүн каржылоосу менен 6 долбоор боюнча курулуш иштери жүрүп жатат. Республикабыздын башка аймактарында эле Жалал Абад облусунун Окен районундагы Достук айыл өкмөтүндө да жакырданып колдон чыгып бараткан 300 гектардан ашык жакынкы жайыттар бар эле. Элге да малга да пайдасы болгон бул жайыттардын айласын таппай турган 2019 жылы чет элдик донорлор менен Кыргыз өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги бирдикте муниципалдык токойлорду башкаруу жана деградацияга учураган жайыт жерлерди калыбына келтирүү иш долбоорун жарыялайт. Ушул табылгыс мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Достук айыл өкмөтү бүгүн жалпы республика элине жарсалар мыкты иштерди жасашкан. Долбоорду бүткүл дүйнөлүк банк каржылайт. Долбоор 3 этаптан турат. Долбоор тараптан жалпысынан 20 миллион сом акча бөлүнгөн. Мунун ичинден негизги кылына турган жумуштар узундугу 2 километр болгон негизги суу түтүктөрүн алып келип окшогон суу кампаларын куруу. Жалпы көлөмү 400 куб. Кары дагы 3 суу кампасы курулган, көлөмдөрү 100 куб суу батат. 4 жерге ушул 300 гектардын орто чендерине жайгаштырылган, курулган. Суу түтүктөр толугу менен тартылып бүттү. 4 кампанын ортосундагы негизги суу түтүктөр бул долбоор тараптан болду. Ал эми айдоо бакчалардын ичиндеги майда ирригациялар бул дыйкандардын өздөрүнүн каражатынын эсебинен куруп атышат. Ошондой эле өздөштүргөн жалпы 300 гектар аянтты тосмолоо жана ушул муниципалдык ишкананы айыл чарба техника жана жабдыктар менен камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күндө биринчи этабы толугу менен аяктады. Буйруса экинчи этабы боюнча иштер кызуу жүрүп толугу менен бүткөрүлдү. Быйылкы кыштын жеңил келгендиги 300 гектар жерде бакка айландырууга чоң көмөк болуп, кышы менен 37 000 түп гилас көчөттөрү отургузулган. Баарынан да 300 гектар бакты тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөрүүдө чоң иштер жасалган. Эл эмгегин жер жебейт дегендей, кышындасы отурулган көчөттөр бүгүн бөөртүп жалбарак чыгыра баштаганы кимди кубандырбайт. Өздөштүрүлгөн 300 гектар жердин ичинен 50 гектарын бул биринчи кезекте жакыр үй бүлөлөргө бөлүштүрүп бердик 50 сотуктан. Анысы менен кошо көчөттөрү менен дагы ошо долбоордун эсебинен камсыз кылынды. Жакыр үй бүлөлөргө. Ал эми дыйкандар өздөрүнүн эсебинен көчөттөрүн алып келиштип эгип атышат. Мына көчөттөр качан эгилген эми? Бул көчөттөр февраль айында эгилген. Бизде кышы менен ушул жерде көчөт отургузушту, жерлерин ырасташты. Мындай капельный турбаларды жаткызышты. Буйруса апрелдин 4-күнөн баштап сууну беребиз деп атышат. Суу келип калса, суугарууга жерлерибиз толугу менен даяр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, биринчи жалбырактарын көчөттөрүбүз уже чыгарып башташты. Көчөттү каяктан алып келдиңер эми? Көчөттөр Өзбекстандан жана өзүбүздүн кадам жайдан алып келинди. Көчөттөрдүн бул валовой 3 деген черешня көчөтү буйруса 3 жылдын ичинде мөмөсүн берип баштайт. Алтынбек мырза айткандай, бул долбоордун башкы максаттарынын бири элет жеринде жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү кошумча киреше менен камсыздоо болгондуктан биринчи кезекте 100 жакыр үй бүлөгө 50 сотуктан жер бөлүнүп, гилас көчөттөрү да долбоордун эсебинен сатылып алынган. Эл билгендей эле ойдо жок жерден ээн жаткан тала ушул айыл өкмөтүбүздүн немеси менен ушундай жашылдандыруу кылып 300 гектар жерде бак кылды. 50 сотиктен 100 жакыр үй бүлөгө
бекер берди. Көчөтүбүздү да бекер берди. Бул көчөттөрдү эккенбиз, мынакей Кудай кааласа тамчылатмалар да коюлду. Өзү көгөрүп мынтип жакшынакай болуп бүчүрлөрүн ача баштады. Жакында суу берсе, Кудай кааласа булар өнүп өсүп, жер дүркүрөгөн бак болуп кетет. Эми бул жер бак болсо, бүгүн бак чарбасы келешеби да? Ооба, биздин бу жер келечектүү жер да. Кудай кааласа бул жер чоң бак болуп, элдин пайдасына жараган, ошо бизге окшогон жетим жесирлердин жакырларга дагы чоң пайдасы тиет. Азыр иш жок. Өзүңөр билесиңер, бар жокто иш, тартыш. Ошо бизге ушул жер дагы чоң киреше болот да. Кышы менен буларды эктик, карадык. Мынакей эми тамчылатмаларын коюлду. Ушуларды менен биз дагы эмгек кылып, бекер отурбастан аракет кылып, биз дагы көгөртүп алайлы деп мээнет кылып эктик ушуларды. Жардамга муктаж үй бүлө катары Сатарбек Алимбаев да 50 соттук жер алып бак тиккен. Рахмат. Ушул айыл өкмөтүнө эми ушундай неме аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам бергенине чынакы Алла ыраазы болсун бардыгына. Эми эмне дейин, өсүп Кудайга шүгүр неме болсо, кичине болсо ар бир үй бүлөгө кичине болсо пайда болот бул. Кошумча киреше болот. Мына 50 соттукка канча көчөт тиктиңиз? 170-165 көчөт тиктим. 165 ушул гилаж тиктиңиз. Ооба, гилаж тиктим. Эми бул гилаждар сизге бул неменин эсебинен болду, долбоордун эсебинен? Долбоордун эсебинен, ооба. Айдатканын мына тамчылатып сугаруунун өзүңүздүн эсебинен? Булар өзүбүздүн эсептен. Эми мына сизге окшогон ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн бул чоң жардамбы? Абдан чоң рахмат. Абдан чоң рахмат, неме жардам бул. Эми мына бош эле жаткан жер да бул. Бош, ооба. Көрдүңүз го, мына нары бетти турат. Ошо бойдон турат. Кудайга шүгүр биздин жерлер ал бүргөндө айыл өкмөтүнө карайт. Мына биздин жерибиз ошо көгөрүп, сонун болуп, Кудайга шүгүр 2-3 жылдан кийин таанылбой турган болуп калат бул жерлер. Бакыттарга айланат. Кече эле жакырданып жан баспаган жайыт жерлер бүгүн таанылгыстай өзгөрүп, 300дөн ашык кожолуктун башын бириктирген айыл өкмөт алдындагы Ынтымак Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы түптөлгөн. Азыркы күндө ушул жерде 300 гектар бак үчүн Ынтымак Жашыл Чарба ишканасы, муниципалдык ишканасы болуп түзүлдү. Андан азыр биздин кызмат милдет ушул элдерге жерлерди бөлүп берүү, көчөттөрдү алып келип берүү, ошол элдерге шлангаларды алып келип берүү, тамчылатып сугарууларды, бардык системалар эмне каражат кетсе бардыгын алып келип бердик. Жерлерди бөлүп бердик. Мына ошол муниципалдык ишканада ошо долбоордон атайын техникалар да бөлүнгөнбү? Техникалар бөлүнгөн. Бардык шаймандары бар. Бир трактор бөлүнгөн. Аркасында шаймандары менен бардык ушул жерди каза турган, айдай турган, ташып алып келип бере турган шаймандары бар. 100 гектардын ичинде ушул 300 адам болуп калса, ошол адамдар иш менен камсыз болот. Буюрса ошол жерлердин аренда платалары ушу муниципалдык ишканага келечекте төгүлөт. 300 гектар жаңы жерди бакка айландыруу үчүн жогоруда белгиленген долбоордон 20 миллион, айыл өкмөттөн, жамааттык уюмдардан болуп 20 миллион сом, жалпысы 41 миллион сом каражат менен Достук айыл аймагында келечекте мол киреше берүүчү 300 гектар бак чарбасы түптөлдү. Жемишин берип баштагандан кийин биринчи кезекте дыйкандардын өндүргөн түшүмдөрдүн сатуу. Ан үчүн айыл өкмөт тараптан ушул муниципалдык ишканасы менен биргеликте жергиликтүү жамаат менен түрдүү гранттарга, фондторго кайрылабыз. Ушул жерге жакшы логистикалык борборлорду куруп, аны сактап, жакшы инвесторлор табып, сырттарга экспорттоону пландап атабыз. Ошол менен биргеликте бизде ушул бак чарбанын ичине агро туризмди дагы уюштуруу максатыбыз бар. Ан үчүн биринчи кезекте биз дыйкандар менен кошо биргеликте ушул жерде баарына ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек. Жолдорду калыбына келтиришибиз керек. Техникаларга шарттарды түзүшүбүз керек.
Бүгүнкү күндө республика аймагында жүрүп жаткан Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө Достук айыл аймагынын тургундары да активдүү катышып жатышкан кезде. Президентибиздин Жашыл Мурас деген өнөктүгүнүн алкагында жалпы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүрүп атат. Алардын катарында биздин дагы Достук айыл өкмөтүбүздө ушул айыл өкмөтүбүздүн Алык Осмонов, Шутов, Фрунзе 1 көчөлөрүнө жана Кызыл Туу Достук айылдарына жалпы быйылкы жылы 1700 дана арча көчөтү сатып алынып, ушул көчөлөргө эгилди. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай жашыл көчөттөрүбүз эгилип, айылыбызды көрктөндүрүү жана жашылдандырууга колдон келишинче салымыбызды кошуп атабыз. Айыл аймагыбыздагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери менен бирге Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен иштешип, биздин ушул ички арыктарыбызды лотоктоо иши жүрүп, ошол лотоктогон ар бир үйдүн жумушчу күчү үчүн бизге ошол дүйнөлүк азык-түлүк программасынан ун майлар берилген. Ошол долбоор менен иштешип, биздеги ички арыктар бүт ушундай лотоктолуп, жакшынакай көрүнүшкө келип отурат. Бүгүнкү күндө суулар ушул эч кандай тоскоолдуксуз суулар агып өтөт да биздин арыктардан. 11 миңге чукул калк жашаган Достук айыл аймагында жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери менен кошо көптөн келе жаткан көйгөйлүү маселелердин бири болгон таштандыларды ташып чыгаруу, аны төгүүчү жай маселесин бүгүн чечип жатышыптыр. Ошол көйгөйдү чечүү максатында биз Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган Helvetas Кыргызстан жана өнүктүрүү саясат институтунун жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбооруна катышып, биз ушул 5 миллион сом акча каражатын утуп алганбыз. Алар бизге 5 миллион сом каржылап, жана биз Достук айыл аймагы 2 миллион 45 миң сом каржылап, ошондой эле Бүргөндү айыл аймагы 300 миң сом жергиликтүү бюджетинен бөлүп, жалпы 7 миллион 345 миң сомго ушундай долбоор ишке ашырылууда. Ал долбоордун алкагында Достук тазалык ишканасы ишке ашырылып, каттоодон өттү бүгүнкү күндө юстициядан. Достук тазалык ишканасы полигон, өзүңүздөр көргөндөй полигон курулуп, анын айланасы темир тосмо менен тосулду. Жана бизге ушундай 3 миллион 400 миң сомго ушундай таштанды ташуучу унаа сатып алынды. Сеймик мырза айткандай, Швейцариянын Helvetas уюму жана айыл өкмөттүн каржылоосу менен бүгүн айыл четинде таштанды төгүүчү жайдын курулушу жүрүп жатыптыр. Бул ишти декабрда айынан бери баштаганбыз. Азыркы күндө бул жака алып чыгып, огражденияларды коюп аткан учурубуз. Сметалык баасы 3 миллион 200 миң сомго тендерден утуп алганбыз. Азыркы күндө ошо ограждениялар боюнча кызуу жумуштар жүрүп атат. Тосмолордун тосуу боюнча? Тосмолор тосуу боюнча. Ограждениядан, тосмолордон кийин бул жерге кара булкана салабыз. Андан кийин баягы мусор алып келген техникаларды жууп туруучу дезинфекционный ванна курулат. Ошо менен буюрса да 1-2 айдын жүзүндө бул ишти толук тапшырабыз деген ойдобуз. Айыл аймакта өнүктүрүүнү көздөгөн Достук айыл өкмөтү жыл сайын 200 миллион сомдон ашык ички сырткы инвестиция тартып, калк көйгөйүндөгү 10дан ашык социалдык объектилерди бүтүрүп келет. Быйылкы жылдагы иш пландар кандай? Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонду тарабынан Достук айыл өкмөтүнө жалпысынан 5 социалдык объект каралган. Алардын бири ушул кошумча корпус мектеп. Ушул эле мектептен Анаркулов орто мектебине дагы кошумча мектеп курулуп жатат. Бүгүнкү күндө мектептин өзүңүздөр көрүп аткандай чатырлары курулуп атат. Мындан сырткары Борбордук ооруканабыздын жанына поликлиника, Шамалсы айылынын 6 көчөсүнө таза суу менен камсыз кылуу иштери жүрүп атат. Долбоордун жалпы баасы 50 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 2 миллион сому бул өздүк салым айыл өкмөтүнүн бюджетинен каржыланып атат. Быйылкы жылга буйруса Достук айылына республиканский бюджеттен мектепти башынан куруу, жаңы мектеп куруу, жалпы сметалык баасы 70 миллион сомду түзөт. Ошол эле айылга балдар бакчасын куруу, жалпы сметалык баасы 25 миллион сомду түзөт. Ошондой эле мамлекеттик түрткү берүүчү грант тарабынан 2 долбоор колдоого алынып, бул жердеги балдар бакчабыздын ички жылытуу системаларын алмаштыруу, ошондой эле жакында эле ачылган биздин милиция бөлүмчөсүгө имарат куруп берүү долбоорлору.
Ихсан Кайрия кайрымдуулук фонду бүгүн Айыл өкмөт аймагында бир эле мезгилде 5 объектиде курулуш иштерин жүргүзүүдө. Ихсан Кайрия фондусу мурун основной Чүй өрөөнүндө иштегенбиз. Чүй областында көбүнчө ушундай социалдык объекттерди куруп, былтыркы жылдан баштап 2021 жылдан баштап ушу Жалал Абад областына дагы Жалал Абад областынын Нокен районунан баштадык. Жалал Абад областынын Нокен районунун Достук айыл өкмөтүнө былтыр ушу 5 социалдык объектке проект келген. Ошол проект менен иштешип атабыз. Азыр 2 мектеп, поликлиника, таза суу, ошондой эле мечит, ошондой объекттерди куруп атабыз. Азыр Кызыл Туу айылындагы мектепте турабыз. Бүгүнкү күндө ушу стеналары бүтүп, уже плита перекрытиялары коюлуп атат. Бүгүнкү күндө Кудай кааласа. Биз андан ары ички жолдору оңдолуп жаткан көчөлөргө келдик. Биз быйылкы 2022 жылга Достук айыл өкмөтү боюнча жалпысынан 6 көчөнү асфальт төшөө долбооруна киргизгенбиз. Жалпы сметалык баасы 14 миллиондук түзөт. Каржылоо Нокен районунун өнүктүрүү фонду тарабынан болуп атат. Азыр биз ошол 6 көчөнүн бири Осмонов көчөсүндө турабыз. Бүгүнкү күндө сатып алуулар порталына жарыяланып, процедуралар толугу менен аяктап, келишимдер түзүлүп, асфальтты төшөө алдында турабыз. Атайын утуп алган подрядчы ишканалар ишин жүргүзүп атышат. Буйруса 30 календардык күндүн ичинде ушул көчөлөрдү толугу менен асфальт төшөп бүтөбүз. Мен бирдегене ушу айтып кетким келет. Достук айыл өкмөтүнө чоң мындай ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Бүгүн көрүп Достук айыл өкмөтүдө жаштарбы ушу жамааты иштешине, айыл өкмөттүн иштешине мен көрүп көчөлөрдү менен үйлөрдү бузуп, көчөлөрдү кеңейтиши, көчөлөрдү кеңейтип, аңга лоток коюшу, лоток четине мындай арчалар экилиши ар бир көчөдө. Ушундай иштер болуп атат экен. Мен көрүп разы болдум да, буну ыраазычылыгымды айткым келет. Ушундай достук айыл өкмөтүдө иштеген башка айыл өкмөттөр ham ушундай кылып иштесе деген оюм бар да. Айыл аймакта бүгүн калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо аракеттери да кызуу жүрүп жатыптыр. Чамалсай айылында 6 көчөгө 3000 калкка таза суу тартуу процесси жүрүп жатат. Учурда биздин техникалар казып, жумушчу топ өзүнүн иштерин улантышып атат. Негизинен биз сууну каналдан тартып, жогоруга апарып, ал жактан кабызга хлорофилдеп тазалап, кайра элге жогору жактан өзү баягы самотек менен өзү агып түшүү менен келип түшөт. Жумуштун дээрлик 70%-ине жакындап калдык. Анан суу түтүктөрү боюнча жалпы узундугу 8,5 метр. Ошол буйруса 1-2 айда элге таза суу жеткиребиз деген үмүттөбүз. Жыйынтыктап айтканда, демилгелүү иш аракеттери жалпы айыл өкмөттөргө үлгү болор Достук айыл аймагы өнүгүүнүн өр алуунун жолуна түшкөн.